Азгырык. Жайлоодон эл эч-ак көчүп келген маал. Бирок кыштоого чейин күздөө деген бар кыргыздарда. Кыш маалында күн жылуу болуп, кар аз жааган убакта мал келин кыштоонун айланасына алып чыгып жайып туруу үчүн кыштоонун отун кышка сакташкан. Бир четинен чөпкө да сеп болот. Ошондуктан кыштоого биринчи кар жаамайынча чөбүн малга тебелетпей сактап күздөөдө отурукташкан. Негизи эле ар бир мезгилдин өзүнө жараша малга жагымдуу оту болот. Ошону жетирсе малы семиз, сүтү мол келет. Бул дегени эл дагы ток, агы казанында, эти тулубунда. Элибиздин илгертеден жазында жаздоодо, жайында жайлоодо, күзүндө күздөөдө, ал эми кышында кыштоодо отурукташкандарынын да себеби ошондон экен. Ошол күздөөдө отурган мезгилде эстен кеткис бир окуя болгон. Азыр ойлосом да жүрөгүм лакылдап кетет. Улуу кызым менен уулум окууга тайэжесиникинде. Биз жай кышы мал менен талаада болгондугубуз үчүн улуу балдарым тайэжесиникинде, кичүүлөрү интернатта окушту. Колубузда мектепке бара элек 5-6 жашар уулум менен 1-2 жашар дагы бир балам бар. Күздө тоонун этегинде, шамалга буйгалуу жерде. Күн батарда кадимкидей жылуу. Анын үстүнө сапсары талаада көзгө өзүнчө бир токчулуктун жышаанын бергендей жайылып жатчу. Негедир ошол ээн талаада жалгыз саада бар эле. Биздин чатыр ошол саададан 50-60 метр алыс аралыкта. Ошол күнү уулум Данияр бир түп дарактын түбүнө барып кечке ойноду. Атабыз койлорду короого камаган соң мага мынтип калды. Тиги жалгыз саадага баланы жибербесеңчи. Жалгыз дарак ээлүү болот. Чочуп калбасын. Башка дарак болбогон соң кызыгып баргандыр да, деп койдум. Ай, ким билет, бул дарак тууралуу уккандарым бар эле. Эмне укканың бар эле? Ал бир айтымдар да, деп унчукпай калды. Ошентип кеч кирди. Уйларды саап, тамагымды жасап, балдар менен чогуу тамактандык. Ал чөлкөмдө биз балдар менен төртөөбүз. Кийинки коктуда дагы ошондой бир түтүн бар. Антпесек малыбыз аралашып, мал жайганга от да жетпей калат да. Төшөк салып балдарды жаткырдым. Биз дагы эртеден кечке бирибиз үй оокаты, бирибиз мал менен жүрүп чарчап калыппыз. Тез эле уйкуга кетиптирбиз. Бир маалда атабыз: "Ой, тур, Данияр сыртка чыгып баратат", деп калды. Анын түндө сыртка чыгып келме адаты бар го. Келет азыр, деп койдум. Негедир кирбеди. Уйку соонун арасында күтүп жатам. Жок. Көңүлүм чыдабай туруп сыртка чыктым. Сыртта ай тим эле жапжарык. Алыстагы тоолорго чейин дайын көрүнөт. Мал жуушап жаткан экен. Алардын чүчкүргөн бышкырган, кепшеген үндөрү угулат. Бирок балам жок. Чатырдын артын карайм, айлананы карайм. Бир убакта тиги жалгыз саадага көзүм кадалды. Балам ошол дарактын түбүндө ары карап туруптур. Данияр! Данияр! Деп чакырдым. Унчукпайт. Эмне болду? Данияр тиги сааданын түбүндө турат. Чыкчы! Атабыз бутун кийгенге үлгүрбөй, шашып сыртка жыңайлак чуркап чыгып эле жалгыз даракка жүгүрдү. Кыйкырба! Баланы чочутасың. Кир чатырга. Мен чатырдагы балама чуркадым. Бир убакта ээрчитип келди. Баламдын көзү жумулуу, уйкуда экен. Бул эмне көзүн жумуп алган? Унчукпа, коркутасың. Уктап атат. Төшөгүнө жаткыр. Колунан кармап барып төшөгүнө жаткырдым. Унчукпай жатып калды. Келмемди келтирип, билген дубамды окуп жатам. Колум калтырап, өзүмө өзүм ээ боло албайм. Бул эмнеси? Эмнеси болмок эле. Бир аз кечиксек балаңы бүтүндөй жоготмоксуң. Азгырык бул. Эмне? Өзүнчө күбүрөнүп сүйлөп аткан экен, бирөөлөр менен сүйлөшкөндөй. Мен барганда тып эле унчукпай калды. Келгиси жок, араң ээрчитип келбедимби? Мындан ары ал жерге балдарды жибербе. Эртең 7 токоч кылып ошол сааданын түбүнө барып Куран окуп кел. Биздин бересебиз жок, сенин аласаң жок, де. Макул, ошентейин. Ошол түнү уйкум качты. Көзүм чакчайып, баламды кайтарып чыктым. Чын эле уйкусурап келет деген таризде тим койсом, баламды кайдан тапмакмын? Жүрөгүм лакылдап, коркконум айтпа. Ошол коркунуч ушул күнгө чейин кайталана берет. Ал эми сааданын окуясы өзүнчө бир башка. Жалгыз сааданын окуясын дагы айтып берем.